асылым, көп айттың мага акылым, шоктонуп кээде тил албай, кетиргем сенин сабырың. Биздин каарманыбыз Асылбеков Сатыгул Касымович Нарын облусунун Чет-Нур айылында туулган. Ал Пржевальск шаарындагы педагогика институтунун математика мугалими адистигин бүтүрүп, 1970 жылдары өз кесиби боюнча эмгектене баштаган. 1972 жылы армияга чакырылып, өз кызматын өтөп келген соң мугалимдик кесибин уланткан. Ал эми 1987 жылдан баштап Ири Суу орто мектебинде директорлук кызматты аткара баштаган. Каарманыбыз мугалимдик парзын мыкты аткарды деп айта алабыз. Анткени себеби катаал заманда бир айылдын билим уясын башкарып, андагы чечилбеген маселелерди чечүү опол тоодой эмгек эмеспи? Агайдын жубайы Бейшеева Турсун эжебиз да мугалим болуп эмгектенген. Мектепте иштеген жылдарда далайды көргөн Сатыгул агай ошол мезгилдери тууралуу кеп козгоду. Бул киши 11-классты бүттүм, мен 10-классты бүттүм, чогуу бүттүк. Анан 66-жылы ошол Пржевальскийге тапшырып, пединститут бар болчу. Анан аны 70-жылы математика адистиги менен бүтүрүп чыктым. 70-жылы эле кайра мени сурап алышып, ошол өзүм окуган Жданов атындагы орто мектепке мугалим кылып алып кетишти. Мени башка жакка чектеген, 9 торого. Анан эл болбой атып эле ошол Жданов атындагы орто мектепке мугалим кылып алып келген. Анан 71 жылга чейин ошо 1 жыл иштедим. 71 жылы армияга кеттим. 71 жыл армияга кетип, кайра келип, эле кайра ошол мектепте иштеп, 87 жылга чейин иштедим. 1987 жылга чейин ар түрлүү мугалим болдум, зам директор болдум, завуч болдум. Ошентип жүрүп анан ар кайсы сыйлыктарга ээ болдук. 87 жылы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими деген наамды беришти. Ошол кезде мен 37 жашта элем. Анан сыйлык тапшырган комиссия айтыптыр, 37 жашта болсо өмүрүндө мындай жаш мугалимге, эмгек сиңирген мугалим дегенди бербептир да. Врачтарга, мугалимдерге ушундай берчү эмес экен. Ырчылар болсо кандидат науктиги буларга бере берчү экен. 25-24 жашында. Эмгек сиңирген мугалимди 37 жашка чейин ушу менден мурун албаптыр эч ким. Ушу эң жашы болуп алган да. Анан ошол 87 жылы күзүндө бул Ири Суу айылынын тургундары келип мени сурап алышып, директор кылып алып келишти. Мен директор болуп келген кезде, мына бул кишилер иштечү ошо кезде. Тетиги аркы корпусу өрттөнүп кетиптир. 84-жылы өрттөндү, 85-жылы. 85 жылы өрттөнүп, өзү щитовой эме мектеп болчу. Кашарлардын тибине алып келип эле мектепке эме кылганда, анан ошол финский типтеги мектеп өрттөнүп кетти 85 жылы. Анан булар бир кичинекей корпуста эле эптеп окуп калышпыз. 87 жылы мен келдим, анан баштай алган жокпуз. Анан складты карасам, ушу комплексный кашардын бир жарым эмеси бар экен. Жарым комплектиси. Ошону мектептин складына сактап коюшпуз. Анан бул эмне турат? Бизге мектеп салып берчү ал кезде эч ким жок. Бул эмне турат деп анан башкармага кирип, районго кайтып, партиянын райкомуна кирип атып, анан ошол эмени алдык. Жарым комплекстин шиттерин алдык да. Шиттерин алдыктан эмне кылабыз? Эчтеке жок агесте. Акча тыйын тиги бу эчтеке каралчу эмес. Анан бул жерден мугалимдерге жыйналыш кылып, бул иш агесте запкос болчу. Анан эркек мугалимдерге сүйлөшүп,
Ana emne kılabız? Şunu alıp ketken atat da, Kaşarga alıp ketken atıptır. Ana şonu atıp, epte atıp başkarmadan surap, başkarmadan meyli. Kaşar salık çaktı, mektep sağlandı birden kılıp da onan oşal harkı korpustu men özüm çiyip hiç kim yok egeste, karagan hiç kim yok. Arkitektur tigi bu degen hiç kim yok. Gönülük kol menen çiyip bul klas mınday olur, bul deri mınday olur. Tigi de ölen oşal şitovoy hemen menen jasap çıktık. Erkek muallimler 88. yılı bir yıl boyu işledik. 89. жаңы жылды ошол аркы корпустун 2 комнатасы бүтүп калганы бүтпөйрөөк калды да. Ошол жаңы жылды ошол аркы корпустан 89 жыл тосконбуз. Ана 89 жыл болуп эле январь, февраль, март болгондо эле майларда эле кайра бүттүк. Ошондо 1,5 жылда ашар жол менен бүтүрдүк да. Ayal mugallimler jardam berdi. El jurt gelip kolundan gelişince tamak aşın jetkiriп antipinti uşuntip jardam berişti. Bir tıyın algan jokpuz. Oşo кезде ашар жолу деген жаңыдан эле чыгып аткан. Ошо биз республикада ушу 2-3 эле болуп бүтүрдүк окшойт. Ашар жолу менен бүтүрдүк. Анан ушу mugallimler дагыдан жолугар göz ötüp ketken mugallimler var. Erkek mugallimler büt gördük da. Anan 89 yıl ошол жаңы жылda arka korpustun 2 komnatası bütkön. Kalgan dele бүтүп турат, бирок полда элек болчу. Анан ошо жаңы жылды ушул айылдын журту менен ошол 2 komnatта өткөрдүк. Анан тилегибизди айтып антипинтип жаңы жылда ошентен 89 жылдын aprel mayında büttük. Yani güzünde arka korpuska okup kettik. Ошол ошондон beri иштеп жүрдүк. Көрүнгөн балыкчыга барабыз. Агесте эмеде боло калып облустар Нарым менен Ысык көл биригип да кетип эмеге чейин барып жүрдүк, Караколго чейин. Караколго чейин көрүнгөн жерге арыстанып жүрүп, ичим бүт болгон, күйүп кеткен эчтекеси жок. Анан ар бир кабинетке болгон ушул Кыргызстан боюнча жаңы болуп аткан немелердин баарын алып келдик. Ичи бүт радиолоштурулуп, бүт кол менен жасадык, караңгыда. Жан жаап келаткан ушу караңгыда тетиги корпусту шипырлап аттык. Караңгыда ушу жанталаш жан жаап ийсе үстү эме да керамзит болчу. Анан ушинтип эптеп бүт көрдүк. Анан ичин бүт көрөбүз деп ушу 1 жыл көрүнгөн жерде Каракол балыкчы деп эле жүрдүк. Ошон менен улам машина кылып алып келип атып бүт ичин баарын ошол кездеги жаңы парталар, жаңы доскалар, жаңы тек каражаттар бүт баарын алып келдик. 39 жыл иштептирмин жалпы мектепте. 1 жыл армияга барып келгеним алда кошулат экен стажыга. Бул жаңы кадрлар келсин, антипинчинде эле пенсияга чыгарым менен ошо 1 жылга жетпей эле иштедим, анан өткөрүп берип. Ушул өмүр бою жалаң мектеп менен өттүк. Аялым экөөбүз 71-жыл үйлөнгөнбүз. Чогуу эле иштеп жүрдүк. Аялым дагы эл агартуунун отличниги болду. Ошентип жүргөндөн кийинчерээк көз өтүп кетти. Кыргыз тилден берчү, азыр дагы кыргыз тилден кабинетинде ошону жасагандары колдонулуп жүрөт. Ушул өрөөн боюнча эмес, район боюнча мыкты кабинет болчу. Ушуга келип эле семинар болуп, кыштын күнү келип, момундан тетиги суун тегеретип, трасса жасап, кыштын күнү жалаң лыжы теп, тетиги
ылдый жакта көбүнчө кар түшпөйт. 8 март Шороо жактарда. Ana ошонун баары келип эленен ушул жерге келип эле мелдеш уюштурушуп антип эле жатчу. Ал эми агай менен замандаш, кесиптеш болгон Кубаныч ага менен Сурма эже Сатыбалды агай менен басып өткөн жолун баяндашты. Менин аты жөнүм Кубанычбек, фамилиям Абдырмакунов. Ушул Ирис айылында төрөлгөм. Бул Сатыбал менен кичинекей кезимен чогуу өскөнбүз. Жайлоодо болобу, кыштоодо чогуу чоңойгонбуз. Анан бул Сатыбал жана өзүнүн эмгеги жөнүндө калган мугалимдер айтып кетти. Мен эле эмгегин мен деле кошумчалап айтарым. Бул Сатыбал бизге жетекчи болчу Ирис мектебине келгенден баштап жакшы иштеди. Анан мунун бир артыкчылыгы, жакшы касиети, бир жумушту баштаганда аягына чыкмайынча өзүнүн дагы жаны тынбайт, бөлөктүнө жанын тынбай такай жакшы иштечү. Анан бул дагы бир мунун Сатыбалдын жакшы эмеси 8 баланы бир жогорку билимдүү кылды. Мындайча айтканда баатирене жолдошу Улайым буйрук экен, бир топчулук болду, каза болуп калды. Анан жакшы эмгектенди, жакшы эме кылды, чогуу чоңойдук. Сатыке бар бол, аман бол, бала бакыраң менен, үй бүлөң менен, элиң менен, журтуң менен аман бол. Эң негизги элибизде тынчтык болсун, жакшылык болсун, жакшы пейлибиз менен, жакшы ак дасторкондо ак пейлибиз менен жолугушуп жүрөлү. Мен бул Асылбек Сатыбал менен 1987 жылдан баштап тетиги эмеге чейин 2002-ге чейин бул тиги мектеп директору болуп иштеди. Ошол аралыкта бул биздин мектеп райондук, областтык жанагыдай семинарларда бир да бул биздин мектеп жаманат болгон эмес да, дайыма алдыңкы мектептин катарында жүргөнбүз. Анан ушул болу 1989-90 жылдарда ушу Ашар жолу менен мына ушул мектеп курулду. Тигил эле мектеп бар болчу да. Анан мугалимдер коллективи менен анан өзү башында туруп ушул мектепти аракеттенип курдуруп бүтүп, анан жанагы октябрдын 10 болчу эсимде, ошол 10 октябрда ачылыш болуп 89-жыл күзүндө ушул мектепке жакшы бул жогорку району эки жактан акинчиликтен кишилер чакырып той өткөрүп мектептин ачылышын жасаганбыз. Ары кесиптеш, ары жубай болгон Сатыбалды агай менен Турсун эжебиз 8 баланы тарбиялап, баарына жогорку билим алуусуна шарт түзүшкөн. Арасында ата-энесинин жолун жолдогондору да бар. Ошо атамдын 5-кызымын, атым Миргүл. Ошо атам менен апам бактылуу 50 жыл чогуу жашашты. Ушундай бактылуу жашагандыгын мен каяктан билем. Мисалы, биз баягы директор менен мугалим, кыргыз тилчи мугалимдин балдары болуп калдык да. Анан атам аябай строгий болчу, үйдө тартип деген аябай бекем болчу. Апам дагы аябай тартипке бекем болчу да. Анан ушу бизге аябай жакшы тарбия берген атам менен апам. Мындай бардык бизге даже эми ата-эне бардык эле балдарына жакшы тарбия берет, бирок атам ушул бизди отургузуп алып балдарын, даже отту кантип жагасын, отту кантип тутандырасың деп бардыгыбызды отургузуп алып, от тутанткандан бери үйрөткөн. Бардыгыбыз тең отургузуп алып, бири колдорубузга жиптерди берип коюп, күрмөк байлаган кандай болот, 2 жипти улаштырган кандай болот, ушунун бардыгын тең үйрөткөндө, анан мен азыр ойлоп отурсам, үйрөтпөгөн эч нерсеси калбаптыр. Бардыгын тең үйрөттүр. Апам дагы бизди сайма сайган кандай болот, төшөк кураган кандай болот, ушунун баарын үйрөткөндө, анан үйдө мындай атам менен апам экөөнүн мындай бири-бирине катуу айтып, мындай эме урушкан сөздөрүн уккан жокпуз да. Анан биз дагы ошондой атам менен апамдай тарбия алдым. Мисалы мен
Азыр мен дагы үй бүлөлүүмүн, 3 уулум бар. Мен атам менен энемден кандай тарбия алсам, ошол тарбияны кайра балдарыма, неберелериме бергенге аракет кылып атам да. Анан баягы жумушта дагы ошол атам директор болуп, анан директор болгондон кийин мугалим болуп иштеди. Анан атам менен чок иштешип калдым мен мектепте. Атам математик болчу, мен да өзүм дагы математикмин. Чок иштешип, ошол жерде атамдын жазган кагазын алып, мугалим деген кандай болот, кантип сабак өтүш керек дегендин баарын мен ошол практика жүзүндө атамдан көрүп, күнүгө конспектисин карап, кайра өзүм ошондой конспектти жазып, баягы мыкты мугалим болгонго өзүм мындай чоң аракеттендим да. Анан ошол 10 жыл завуч болуп, анан азыркы убакта ошол директор болуп, атамдын жолун жолдоп иштеп атам. Бул деле мага Кудай буйрду окшойт. Баягы атанын жолун улансын дегендей эле мен өзүм ушундай кабыл алдым да. Менин атым Жайнагүл. Мен ошо атамдын эң улуу кызы боломун. Өзүм бүгүнкү күндө Нарын медициналык колледжинде информатика сабагынан жана математика сабагынан мугалим болуп иштейм. Ошондой эле ушул окуу жайда жалпы билим берүү кошуунун башчысы болуп иштейм жана профсоюздук уюмунун төрагасы болуп иштеймин. Окууну бүткөндөн бери уже 28 жылдан бери ошо бир жерде эмгектенип келе жатамын. 2011-жылы эл агартуунун отличниги деген наамды алганмын. Андан тышкары дагы көптөгөн наградаларым бар. Анан эми мен дагы айтсам болот, ушу биз бир туугандарыбыз, атам, апам мугалим, бир туугандарымда мугалимдер бар, мугалимдер династиясыбыз десек дагы болот. Менин ошо мугалим болуп иштеп калгандымдан бери ойлойм, ушу атамды мен өзүм идеал катары тутуп келчүмүн. Анткени атам ушундай эрктүү, анан бир эле сүйлөгөн, кайраттуу, бардык чечимди бат кабыл алып, бардыгын тең баягы жумушту майын чыгара иштеген мугалим, директор болгон болчу. Апам экөө тең. Анан ошо атам бизге балдардын бардыгына тең, атам, апам экөө тең жакшы тарбия берген деп эсептейм. Себеп дегенде ошо кыйынчылык заманга баягы СССР кулагандан кийинки учурга туш келдик да бизчи. Анан ошол учурда аябаганда жашоо татаал болчу. Ошо жолго акча таба албаган учур болчу ал кездерде. Анан ошондо дагы болбой, ошо турмуштун катаалдыгына карабай 8-өзүбүздү тең атамдар окутту да. Анан баарыбыз тең жогорку билимдүү болдук. Ар бирибиз тең. Анан бардыгыбызды тең ушундай чынчыл болгула, акыйкатчыл болгула, эч качан калп айтпагыла, мындай патриот болгула дегендей тарбиялады да биздичи. Анан биз баарыбыз тең азыр бүгүнкү күндө иштеп, ошо бир туугандар менен өзүбүздүн мына ошондой экенибизди көрсөтүп жатабыз да. Билимдүү миңди жыгат деген сымал бүгүнкү күндө агай кылган эмгегинин өзүрүн көрүп, балдарынын сыйына оролуп, көптөгөн сыйлыктардын ээси болуп отурат.